Кадыр эмне болду? Текшерип атасың сен? Кийинки силерчи? Аз көрөбүз го. Ушуларды карап мынтын эле. Жогорку чыңалуудагы электр жабдууларынын тетиктерин оңдоо Жылдызбек Чоюановдун күнүмдүк иши. Ал энергетика тармагында 18 жылдан бери эмгектенген. Акыркы 2 жылдан бери Жалал Абад электр тармактары ишканасынын оңдоо цехинде жумушун улантууда. Мындай цех түштүк боюнча Жалал Абадта гана бар. Ошондуктан каарманыбыз жананын кесиптештери тынымсыз иштешет. Себеби алар оңдогон тетиктер электр энергияны өткөрүп берүүдө чоң ролду аткарат. Жогорку көмөк чордондордон келген тетиктерди, мындай шаймандарды ушул оңдоп түзөөдөн ушул жерден өткөрүп беребиз. Бузулуп калган нерселердин баардыгын ушул жерде өзүбүз оңдойбуз. Жалал Абад облусунан келет, Баткен, Ош, ошол тараптардан келет. Ошол нерселердин баардыгын оңдоп, түзөөдөн өткөрүп, кайра тетиктерин жөнөтөбүз ал жака. Каарманыбыз буга чейин жогорку чыңалуудагы электр тармагында иштеп, авариялык пландык иштерди аткарып келген. Ал энергетиктердин жумушу кооптуу жана жооптуу экенин, кыйынчылыктарга бүгүнкүдөй кесиптик майрамга карабай берилгендик менен иштээрин айтты. Жарыкты алыш оңой эле. Бунун эмгеги өтө оор. Бунун артында көп нерсе жатат. Буну оңдоодагы, буну канчалаган суукта, ысыкта кыйынчылыктар болот. Ал кыйынчылыктарды жеңип, элге ушу Кыргыз элине кызмат кылып келе жатабыз. Бирок жакшы, жумушубузду аябай жакшы сүйөбүз. Өзүбүздүн кесибибиз болгон үчүн сыймыктанам. Жалал Абад электр тармактары ишканасы быйылкы жылга коюлган иш пландарды өз убагында аткарган. Ошондой эле жерлерде электр энергияны камсыздап туруу үчүн көмөк чордондогу кубаттуулуктар жогорулатылып, трансформаторлор алмаштырылган. Бул жасалган иштердин айрымдары гана. Негизинен биздин тармакта быйыл 2023-2024 жылы кыш мезгилине карата даярдыктар Кыргыз Республикасынын 220 токтому негизинде жүргүздүк. Жалпы жумуштарыбызды ушу 15 ноябрга чейин жалпы жумуштарды аяктап, негизинен мына кыш мезгили өтүп атат, азыр ийгиликтүү өтүп атат десем жаңылышпаймын. Бардык жумуштарды, коюлган талаптарды толук менен аткара алдык. Бүгүн Кыргызстанда энергетиктер кесиптик майрамын белгилөөдө. Буга карата энергетика министрлигинде атайын иш-чара уюштурулган. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кесип ээлерин куттуктап, министрлер кабинетинин ардак грамоталары жана ыраазычылык катты тапшырды. Энергетиктер күнү менен президент Садыр Жапаров энергетика тармагынын кызматкерлерин куттуктады. Өлкө башчысы акыркы жылдары бул тармакта алдыга карай чоң жылыштар башталганын жана бул иштер энергетиктердин аркасында болуп жатканын белгиледи. Энергетика өлкөнүн өнүгүшүн шарттаган тармактардын сап башында турат. Мамлекеттин экономикасынын жогорулашына, калктын жашоо шартынын жакшырышына, өнөр жай, завод, фабрикалардын иштешине эң негизги өбөлгө болуп эсептелет. Алдыңкы 3 жыл аралыгында жаңы технологиялар менен заманбап электр станцияларын куруу, кубаттуулукту көтөрүп, энергетикалык көз карандылыктан арылабыз деген үмүтүм чоң. Мунун баары кесипкөй, намыскөй, эрки күчтүү, күнү-түнү ысык суукка карабай эл камын ойлоп энергетиктердин аркасы менен ишке ашат деп ишенем. Энергетиктердин кесиптик майрамы энергетиктердин жумушу абдан көбөйгөн учурга, жылдын эң кыска күнүнө жана эң узун түнүнө дал келет. Ал эми Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен энергетиктердин күнү 1994 жылы 30 июнда бекитилген. Кундуз Кенжебаева, Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион телеканалы.